Assalamu alaikum урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бардыгыңыздарга ысык салам. Бүгүнкү биздин ролигибиз дикцияга байланыштуу болот. Дикция бул ким үчүн маанилүү? Албетте, ар бир инсан үчүн маанилүү деп мен эсептейм. Эмне үчүн? Себеби дегенде, сиз мисалы үчүн бир адамга сүйлөп аткан кезде, ал адам сизге убактысын бөлүп атат, кулагын төшүп атат, эң башкысы сизге көңүлүн буруп атат. Бул маанилүү эмеспи? Маанилүү. Андыктан сиз ага сый-урмат иретинде милдеттүү түрдө жакшы көңүл буруп, жакшы сүйлөп беришиңиз керек болот. Туурабы? Туура. Андыктан өзүңүздүн дикцияңызга кайдыгер карабаган инсан менен чогуу көнүгүү жасап баштаңыз. Биринчи биздин көнүгүүбүз жаагыбызга жасалчу көнүгүү. Жаагыбызга. Бул кандай байланышы бар? Мисалы үчүн сиз сүйлөп аткан кезде, эгерде эки тишиңиздин ортосу мындай болуп жакшы ачылбаса, мындай болуп, анда сиздин сүйлөп аткан сөзүңүздүн 67 гана пайызы сыртка чыгат, калганы ичинде калып кетет. 33% ичинде калып кетет. Ошол себептен адамдар сизден кайра эмне деп айттың? Кайра айтчы, кайталап койчу деген максатта кайра суроосун узатат. Анткени көңүлүн бурса дагы сиздин оозуңуздан сөздөр жакшы чыкпай эле. Жакшы чыкпай атат. Андыктан эмне кылат экенбиз? Көнүгүү жасоо менен жаагыбызды чоң-чоңдон жакшы ачканды үйрөнөт экенбиз. Кана биринчи жибитип бошотуп алабыз мындай кылып. Жаагыңыздарды атайлап деп ачпаңыздар. Жөн гана бош таштап коюңуздар, өз эрки менен ылдый түшсүн. Кана? Эми ушул эки четине массаж жасаңыздар. Массаж жасап, жибитип алган соң, чай, май, бай. Ушул 3 сөздү айтабыз. Оозубузду чоң-чоң кылып ачып, бат-баттан жакшы таза кылып айтканга аракет кылабыз. Кана, чогуу жасайлы. Чай, бай, май. 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 Канчалык ушинтип оозуңуздарды чоң-чоңдон ачсаңыздар, бул сиздерге пайдасын берет. Эгерде ушул көнүгүүгө күнүнө 2-3 мүнөт убактыңызды бөлүп, 1 ай аралыгында жасасаңыз, сиздин жаагыңыз сонун түрдө ачыла баштайт. Жакшы сүйлөп баштайсыз. Бул биринчи көнүгүүбүз болду. Экинчи көнүгүүбүз биздин эриндерибизге жасалчу көнүгүү. Эриндерибиз. Бунун кандай байланышы бар? Эгерде сиздердин эриндериңиз дагы толук кандуу иштебесе, жакшы ачылбаса, анда мындай болуп калат. Мисалы үчүн ушинтип сүйлөп атасыз дагы, оозуңуз мейли жаагыңыз ачылган күндө деле, эгерде эки эрин иштебесе, мына ушундай болуп сүйлөп калат. Мындай сүйлөгөн адамды эч ким уккусу келбейт. Андыктан биз эмне кылат экенбиз? Ушул эки эриндерибиздин үстүнөн иштейт экенбиз. Биринчи эриндериңизди, мына үстүнкү эринди алабыз дагы, анан мынтип көтөрүңүз. Тишиңиз көрүнүш керек. Эгерде өзү көтөрүлө албаса, анда колуңуз менен жардамга келиңиз. Ушинтип ачып туруңуз. Анан ушул эле көнүгүүнүн экинчи этабы мындай кыласыз. Колдон келишинче ушул үстүнкү эринди гана иштетиңиз, макулбу? Анан астыңкы эринге өтөбүз. Азаматсыздар. Бул көнүгүү сиздердин эриндериңизди толук кандуу ичке киришине жардам берет. Толук өзүнүн функциясын аткарганга жардам берет экен. Себеби дегенде, сиздер ушул көнүгүүнү жасоо менен эриндериңизге ушундай кан айлануусун жакшыртасыздар. Эриндериңиздин айланасындагы уктап калган клеткалар, уктап жаткан булчуңдардын бардыгы ойгонуп, өз функциясында иштей баштайт. Андыктан мен сунуштайт элем, 2-3 мүнөт гана убактыңызды бөлүп, 1 ай аралыгында ушул көнүгүүнү жасасаңыздар, сиздерге сөзсүз түрдө пайдасын берет. Ал эми биздин 3-чү көнүгүүбүз бул карандаш менен жасалчу көнүгүү. Карандашты аласыздар дагы, жөнөкөй эле жыгач карандашты алабыз. Пластмасс болбойт, ручка болбойт, фломастер болбойт. Бир гана ушул экологический болгон жыгачтан жасалган карандашты алыңыздар. Макулбу? Караңыздар.
тешегизге коебуз. Анан ушинтип койгон чакта р тамгасы тунук жакшы айтылып жаткан болсо, карандашты тиштеп аткан кезде анда көнүгүү туура жакшы жасап атат. Эгерде силер алыска коюп алсаңыздар, анан эгерде р жакшы айтылбаса, демек бул көнүгүүнү силер туура эмес жасап атасыздар. Туура жасалганы р тамгасын айтылуу менен бирге коюлуш керек экен. Мынакей. Р. Демек бираз алдырагына коёт экенбиз. Макулбу? Анан ушинтип өзүңүздөр ачасыздар дагы. Бул биринчи этап болду. Экинчи этабында сүйлөп аткан чакта мынтип сүйлөшүбүз керек. Макулбу? Мынтип сүйлөйбүз. Оозубузду ачабыз. Анан ушундай таризде сүйлөйбүз. Мейли силер өмүр баяныңыздарды айтыңыздар, мейли өзүңүздөр жашаган жерди айтыңыздар, мейли жумушуңузду айтыңыз, мейли санаңыз керек болсо 1, 2, 3, 4, 5, 6 айтор оозуңуздар бир аз талып, кыйналып баштаганга чейин ушул көнүгүүнү жасаңыздар. Макулбу? Карандашта тиштейсиздер дагы сүйлөңүздөр. Каалаган нерсени. Кааласаңыздар китеп окуңуздар. Кааласаңыздар китеп окусаңыздар дагы жакшы болот. Анан ушул нерсенин баардыгын айтып сүйлөп бүткөндөн кийин аласыздар дагы жагыңыздар бир аз тырышып баштады, кичине оорутуп баштады. Андан соң кандай кылат экенбиз? Көнүгүүсүн жасайбыз. Бул көнүгүү маанилүү. Ушинтип силер бул жактагы баардык тырышып аткан жерлерди жибитесиздер, бошотуп коесуздар. Ана дагы бир жол жасайбыз. Ушундай деп коюңуздар. Бул маанилүү. Негизинен күлкүмүштө көрүшү мүмкүн, бирөө көрсө уят деши мүмкүн. Бирок сиз качанкыга чейин өзүңүз сүйлөп аткан кезде уят деп жүрүп, ушинтип дикцияңызга көңүл бурбай жүрө бересиз. Эгерде дикцияңызга көңүл буруп, жакшы, так, даана сүйлөгүңүз келсе, бул көнүгүүлөрдү жасагыш керек болот. Караңыз. Эми карандашты коебуз дагы. Мисалы үчүн бир китепти алабыз. Алабыз дагы адам адеби. Анан ушинтип алып туруп, китепти алдын коесуздар дагы, окуп баштайсыздар. Пенденин жүрөгүндөгү дагы бир оору бул көрө албаслык оорусу. Жүрөгүнө көрө албаслык уялаган адам жашоосун жалаң эле кайгы менен өткөрөт. Ооз, ичи тардан алыс бол дейт элибизде. Башка бирөөнүн ийгилигин көргөн сайын, уккан сайын ичи таарып, өзүнөн өзү кыйналып, жүрөгү ооруп, кан басымы көтөрүлүп, акыры аягы инфаркт же инсульт менен бүтөт. Деп өзүңүздөр каалаган китепти аласыздар дагы 2-3 мүнөт убактыңыздарды бөлүп, карандашты ушинтип тиштеп окуңуздар. Ушинтип көнүгүү жасай берсеңиздер, 1 айдын ичинде болуп көрбөгөндөй деңгээлде дикцияңыздар жакшырат. Мына ошону менен биздин көнүгүүлөрүбүз аягына чыкты. Караңыздар, биринчи карандаш менен тиштедик, анан карандашты алгандан кийин бир аз эс алыңыз дагы, анан жыйынтыгын байкап, карандашсыз окуп көрүңүз. Карандашсыз окуп көрсөңүз, аябагандай сонун болуп, жыйынтыгын дароо көрөсүз. Себеби дегенде, бул жактагы уктап жаткан клеткалар ойгонуп, булчуңдары иштеп, өз функциясын аткара баштады. Демек, пайдасын сиз дароо көрөт экенсиз. Караңыз. Пенденин жүрөгүндөгү дагы бир оору бул көрө албаслык оорусу. Жүрөгүнө көрө албаслык уялаган адам жашоосун жалаң эле кайгы менен өткөрөт. Ооз, ичи тардан алыс бол дейт элибизде. Башка бирөөнүн ийгилигин көргөн сайын, уккан сайын ичи тарып, өзүнөн өзү кыйналып, жүрөгү ооруп, кан басымы көтөрүлүп, акыры аягы инфаркт же инсульт менен бүтөт деп окуп каласыз. Негизинен биз канчалык деңгээлде өзүбүз так, туура, даана окуган сайын, ошончолук өзүбүзгө мотивация боло баштайт. Сиз бир жолу көнүгүү жасадыңыз, анан жыйынтыгын дароо көрө баштадыңыз. Жыйынтыкты эң жакшы көрсөтө турган 21-кылымдагы нерсе бул албетте диктофон. Башындагы өзүңүздүн сүйлөп аткан кезиңизде, мисалы үчүн бир көнүгүү жасап атасыз, же болбосо бир текст окуп атасыз. Анан ошол текстти көнүгүү жасаардан алдын диктофонду коюп коюңуз дагы, анан сүйлөңүз. Кадимкидей эле окугандай эле окуп баштаңыз. Макулбу? Андан кийин күн сайын диктофонго жаздырып, 1 айдан кийин айырмасын байкаңыз. Биринчи күнү кандай жаздыргансыз диктофонго, анан 30-чу күнү кандай болду жыйынтыгы. Мына ошондо гана сиз өзүңүздүн жыйынтыгыңызды асман менен жерде экендигин байкайсыз.
Ушуну менен мен коштошом. Эгерде сиздер менин дикция курсума катталгыңыздар келсе, анда төмөндөгү мен тиркеп койгон комментарий бөлүмүнө ссылка аркылуу кирип курска катталсаңыздар болот. Эгерде курска каттоо аяктап калган болсо, анда кыжалат болбоңуздар. Менин инстаграмыма катталып, ал жактан байкап турсаңыздар болот. Мен качан курс тарталганда жарыялап постко чыгарамын. Ошону менен биздин дикцияга байланыштуу көнүгүүлөрүбүз аягына чыкты. Сиздер менен болгон мен Барбиев Азиретали. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум.